Эл аралык мелдеште байгелүү орундар үчүн Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан, Орусия жана Кыргызстандын командалары атсалышууда. Турнир быйыл 26-чы ирет өтүп жатат. Балдардан 138 катышуулар келди, кыз айымдардан 27 кыз келиндер катышып атат. Анан эми общий алганда 160тан ашык спортчулар катышып атат. Мырзалар 8 салмак категориясында күч сынап жатышат. Айымдарга 7 салмак категориясы каралган. Арасында бир нече жылдан бери машыгып жатканы да бул спорт түрүнө эми гана аралашып келе жаткандар да бар. Биринчи күндүн жыйынтыгында кыргыз спортчулары алдыда келатат. Орундар үчүн болгон күрөш катуу жүрүп, атлеттер улам оор салмакты багындырууга аракет кылышууда. Бул сымал мелдештер спортчуларга жакшы машыгуу боло алат. Спортчулар атаандаштарынын абалын салыштырышат. Мындан тышкары, эл алдында көбүрөөк чыккан сайын сүрдөгөнү да азаят. Ушул мелдеш алдыда өтүп турган азиатский чемпионаттар бар. Анан кийин азиатский игры болот быйыл. Азиатский олимпийский игры. Ошого даярдыктарды көрүп атат биздин жигит кыздарыбыз. Эл аралык турнир кыргыз спортунун жылдызы Каныбек Осмоналиевдин 60 жылдык мааракесине карата өтүп жатат. Ал 1980-жылы Москвадагы олимпиадада алтын медалга ээ болуп атагы чыккан. Каныбек Осмоналиев ошондой эле дүйнөнүн 4 жолку чемпиону, Европанын 2 жолку чемпиону жана СССРдин эмгек сиңирген спорт шебери.